Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Гапыр Мадаменов жана Батыров агайлардын калемине таандык ой өрүшү Кургазор китебинен номер 51 сабак. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер президенттер деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи, президенттердин коопсуздугу, экинчи, алардын эс алуусу, үчүнчү, президенттердин жашоо шарты тууралуу кеп кылабыз. Биринчи, президенттердин коопсуздугу. Ал үчүн мамлекет эсебинен атайын жан сакчылар дайындалат. Кыргыз Республикасында ал улуттук гвардия деп аталат. 700 киши президентти кайтарат. Алар атайын багытта даярдалат. Пантера өзгөчө даярдалгандар, аткычтар эделбейс болот. Пантера бара турган жерлерди бир жума илгери текшерет, талдайт, алыстан көзөмөлдөйт, президенттин капталында турат. АКШнын президенти сапарга чыкса, $160 миллион Боинг 747 самолетуна минет. Столунда бирдей иштөөчү 19 телевизор, 85 телефон, ракетага каршы коргонуу системасы бар. Аны 26 учкуч башкарат. Ал эми Россиянын президентин 7-8 автоунаа коштоп жүрөт. Биринчисинде атайын өзгөчө байланыш түйүнү бар. Өзбекстандын президентин 2000 адам кайтарып турат. Сабагыбыздын экинчи планы эс алуу. Президенттердин эс алуу. Ал үчүн резиденция жана дачасы болот. Англия королевасы Букингем сарайында жашайт. Ал эми орус падышалары Растрелли курган көгүш түстөгү кышкы сарайда жашаган. Путин Алтайдын бийик тоолуу Шори областында эс алат. Ал жерде дүйнөдөгү эң таза бал өндүрүлөт. Молдованын президенти Крикоровдогу үңкүрдө үлпөт өткөрөт. Анда Эмен столунун айланасында 65 отургуч коюлган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эң кымбат материалдардан курулган дача Аскар Акаевдин Ал Арчадагы дачасы болгон. Анын бир тепкичи $100 турат. АКШнын президентинде жалгыз эле мамлекеттик резиденциясы бар. Сабагыбыздын үчүнчү планы жашоо шарты. Атамбаевдин мамлекеттик резиденциясы Чолпон Атада. 47 имараты бар. Ошолордун 10-у коноктор үчүн пайдаланылат. Синхрон котормочулар үчүн 5 кабинет берилген. 5 тилден кыргызчага которуу жүргүзүлөт. Дубалдарга архивден алып келинген укмуш сүрөттөр илинген. Ал сүрөттөрдү көргөндөрдө ушулар кыргыздарбы деген суроо менен талаш пайда болот. Көмөкчү чарбада кой, эчки, коён, кекилик, тоок, кыргоол, жылкы, уй, картошка өстүрүлөт жана багылат. Анда эмесе ушуну менен президенттер деген темабызды аяктайбыз. Ой өрүшү Кургазор китебинен 94-95 беттерден таанышып чыгыңыздар.